Саламатсыңар балдар. Жомок маалук турусунан атактуу жазуучу Гримдин Бремен музыканттары деген жомогун угасыңар бүгүн. Илгери өткөн заманда бир адамдын эшеги болуптур. Ал көп жумуш аткарып аябай картайыптыр. Жумуштан чарчаган эшек акыры аз иш аткаргандыгы үчүн көчөдө калат. Алсыз калган эшек кантип жашайм деп айласы кетет. Бир күнү ага мындай бир ой келет. Бул жерден алыска кетип калуу эң мыкты чечим. Бременге барып күйчертип, анада катуу добуш чыккан үнү менен ырдап калган күндөрүмдү ошо жерден өткөрөйүн, Эшек ушул ой менен алыска жолго чыгат. Анан кетип баратып картайган итке туш болот. Мен картайдым. Кожоюнум эч пайдам жок. Алда мени баккысы келбей калды. Эшекке арыз муңун айтат. Мен да картайганымдан кожоюнума керегим жок болуп калды. Бременге баратам. Андай болсо сен де мени менен бирге Бременге бар. Экөөбүз ырчы бололу. Жаныбызды багалы кандай дейсиң? Эшектин сөзүн эп көргөн ит анын сунушуна макул болот. Эки санаалаш жолго чыгышат. Алар жолдо бара жатышып кейиген жана эптеп отурган пайдасыз бир мышыкты жолукушурат. Бир мышыкты жолуктурушат. Мяу. Мен чычкандардын артынан чуркай тургандай дарманым калган жок, абдан чарчадым. Кожоюнум да мени баккысы келбей калды. Мяу. Алар менен ушинтип муң бөлүшөт. Эшек мышыкка дагы жогорудагы сунушун айтат. Мышык да бул сунушту кабыл алгандан соң үчөө андан ары жолулашат. Ошентип көп жүрөбү, аз жүрөбү ким билет балдар. Алар жолдон бир карыган корозго туш болот. Бүгүн кечинде кожоюнумдун коноктору келет. Мен аларга соймой болушту. Мен өлгүм келбейт, качып чыктым. Короз, коркпо. Сенин үнүң биздин бир топ ишибизге жарайт. Сен де биз менен бирге Бременге бар. Чогурдап жаныбызды бакпайлыбы? Короз бул сунушту жактырат, кабыл алат. Ошентип 4 санаалаш кыйкырып бакырып ырылдашып жолго чыгышат балдар. Жол жүрүп отурушуп бир жерге жеткенде түн кирип кетет. Алар аябай чарчашат, курсактар ачат. Тамак жеп уктагылары келет. Анан бир аз басышып жол жээгинен бир кепеге кез келишет. Бул жерде уурлук кылып күндөрүн өткөргөн ууру каракчылар жашашчу. Короз терезеге секирип конуп үйдүн ичин карайт. Анан досторуна айтат. Үйдүн ичинде абдан даамдуу бир дасторкон жайылып турат. Ал эми дасторкон четинде тамшана тамак жегендер отурат. Курсак аябай ачкан эшек бул маалда бир амалды ойлоп табат. Анан ал өз оюн досторуна айтат. Достору эшектин айтканына макул болушуп, терезенин жанына келишет. Биринчи эшек турат. Анын үстүнө иттин үстүнө мышык, мышыктын үстүнө короз чыгат. Алар терезенин жанына жакшылап жакындай турушуп, болгон күчү менен ар түрдүү коркунучтуу жаныбарлардын үндөрүн туурап кыйкыра башташат. Мунуккан уурлар мындай үндөргө таң калышат да, корккондорунан бири-биринен өтүп жарыша кокуйлап тышка качып чыгышат. Бир ооздон кыйкырышат. Аябай кыйкыра башташат. Кокуйгүн! Биз кол салууга учурадык. Кокуйгүн! Ушинтип кыйкырган бойдон туш тарапка качып кетишет. Уурлар үйдү бошоткон соң санаалар достор дасторконду тегеректеп таң атканча курсактарын аябай тойгузушат. Курсактары кампайын тойгон соң чарчашкан достор төшөккө жатып уктап калышат. Ошентип алар күндүзү кечки укташат. Кайрадан кеч кирип кечинде уурлар кайра келишип, эмне болгондугун тактай башташат. Бирок достор бул каракчылардын кайтып келишин билип, аларга каршы турууга даяр болчу. Каракчылар үйдүн босогосун аттай электе эле достор аларды коркутуу үчүн
Караңгы үйдөн абдан коркунучтуу үндөрдү чыгарышат. Караңгы үйдөн абдан коркунучтуу үндөрдү чыгарышат. Тарсылдатат, турсулдатат, уурлардын үрөйүн учурушат, кыйкырышат. Кара! О, кара! Ой, карагыла! Уурлар ушунчалык корккондуктан сыртка кайра качып чыгышат да, бул кепеге экинчи кайтып келбөөгө сөз беришет. Анан алыс жакка кетип калышат. Ал эми уурларды кууп жиберген ырчы достор бул жапыс кепеге жакшылап жайгашып жашап калышат. Мына ошентип алар ар күнү шаарга чыгышып, ырырдашып, элдин көңүлүн көтөрүшүп, күнүмдүк турмушуна акча табышып, көңүлдүү күн өткөрүшүп, баары чогуу жана ынтымакта бактылуу ушул күнгө чейин жашап келишет экен бөбөктөр.